Кезинде кыздар гана комуз чертет деген досторунун тамашасына калган Адилет Көкжаңгак шаарындагы музыкалык мектепти аяктаган. Учурда Жалал-Абад мамлекеттик университетинде окутуучу. Кесиби башка болгон менен өнөр жолунда комуздун ар убак жанына алып жүрөт. Комуздун бул кошумча өнөр десем жаңылышпайм. Анткени ушу комуздун негизинде мен Кыргыз Республикасынын жалпы өлкөсүнө айланганы эң сонун мүмкүнчүлүк болду. Эгерде комузду билбегенимде мен кандай гана кооз жерлерди көрө алмак эмесмин. Акмаралда комузду 5-класстан тартып үйрөнгөн. Табиятына жакын ырларында комуздун коштоосунда аткарганы өзүнө да өңгөлөргө да жагат. Анын көз карашында ар бир кыргыздын үйүндө комузу болушу керек. Ар бир кыргыздын үйүндө комуз аспабы илинип турусун каалайт элем. Негизи кыргыз болгондон кийин бул илинип туруш керек үйдө. Бизде ошол кичинекейибизден эле комуз, анан балалайка аспаптар илинип турчу. Атам ойночу. Атам ойноп берчү үйгө келгенде, андан кийин эми азыр мен өзүм дайым жаншерик болуп жанында жүргөндүктөн кайда болбойм, дайыма көтөрүп жүрөм, колумдан түшүрбөйм. Кыргызстанда комуз жумалыгы расмий түрдө башталды. Жумалык маданият маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 9-сентябрь комуз күнүнө карата өткөрүлүп, иш-чара 13-сентябрга чейин уланмакчы. Анын негизинде бүгүн жамынын алдында уюштурулган Жаш канат фольклордук этнографиялык тобу ачык асман алдында кыргыз күүлөрүн жаңыртты. Албетте азыркы кырдаалдуу эске алуу менен. Биздин улуттук аспабыбызды дагы өздөрү мындай угуп, биздин кээ бирки билбеген жаш балдарыбыз, жаштарыбыз билбегендери биздин нускалыбыз бар экен, биздин күүлөрүбүз бар экен, ушундай бир сыймыктанчу, ушундай бир аспабыбыз бар экен деген ниетте калса эң жакшы деген ойду айтар элем да мен. Комуз кыргыздын улуттук аспабы. Жупуну көрүнгөн аспаптан чыккан улуу күүлөр азыр классика катары калыптанып, күү кайрыктарында кыргыздын байыркылыгы, улуулугу, бийиктиги, кемеңгердиги даңкты алып келет. Канча жыл кыргыз эли жашаса, ошончо жыл ушу комуз ошо элдин бийиктигин, элдин барктуулугун, элдин нактуулугун даңктап, даңазалап айтып, күүлөрдө жаңырып келет. Ошондуктан бул нерселерди биз ыйык сакташыбыз керек. Өзүң айткандай, жаштарга жеткирүү маселеси турат. Эми албетте азыр жаштарга бул комуздун бийиктиги, улуулугу жетпей атат дегенден алыс. Азыр канчалаган бизде музыкалык мектептер, гимназиялар, деги эле мектептердин бардык ал эмес балдар бакчаларында сөзсүз комуз кружоктору бар. Мен билгенден. Жогорку окуу жайларда дагы маданий борборлор бар. Ошондо биз жаштарга комуздун бийиктигин, ыйыктыгын даңктап, бактап келатабыз деп ойлойм. Белгилей кетсек, комуз күнү байрамы Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөөгө, коомчулукту бириктирүүгө багытталып, президенттин жарлыгы менен 2019-жылы кабыл алынган. Гүлжина Мындоева, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.